Күн сайын биз миңдеген кадам таштайбыз, 100 жолу туруп отурабыз, сансыз тепкичтерди жоёбуз, кээде болсо мунун баарына ашыкча салмак кошулат. Жана ар бир кыймыл кылган сайын муундун үстүлөрү бири-бирин өйкөлөйт. Алар убакыттын өтүшү менен эскириши керек, бирок организмибизде баары жөнөкөй эмес. Биздин муундарды калыбына келтирген атайын механизм бар. Бул жараян бизге регенерация аты менен белгилүү. Бирок муундарда ал абдан кызыктуу өзгөчөлүккө ээ. Ар бир сөөктүн бирикмесин курчаган муун капсулдардын ички кабыгы суюктук чыгарат. Суюктук синовиалдуу деп аталат. Ал кыймыл учурундагы сүрүлүштү азайтып, май катары кызмат кылып, кемирчекти азыктандыртат. Муун суюктуктун илешкектүүлүгү кыймыл учурундагы кемирчектин түлөөшү менен ишке ашат. Жана бул кичинекей бөлүкчөлөр муундун үстүлөрүндөгү кичинекей жарыктарды шыбактагандан толтурушат. Алар каттуу эмес соккулардан пайда болот. Жана дагы кемирчек сөөктүн четтеринен дагы өсөт. Бирок калыбына келүү жараяны атайын шарттарда бузулат. Анын себептери ар түрдүү оорулар, улгайган курак же зат алмашуунун бузулушу. Мындан тышкары биз өзүбүздагы кемирчектин бузулушуна жардам беребиз. Салмагыбызды көзөмөлдөбөй, жабыркаланып, ыңгайсыз бут кийим алып жана кыймылсыз жашоо алып жүрүүдө. Жана ушул жерде белгилер пайда болмокчу. Оору жана муундардын шишиги, кыймыл учурундагы кырсылдоо жана алардын чектелгендиги. Муундардагы кырсылдоо бул алардын үстүнүн эртек эскирүүсү болуп саналат. Бул сезгенүү пайда болгонго чейин жана өзгөрүлүшүнө чейин муунга көңүл бөлүүгө белги болуп саналат. Дарылоону эрте жаш куракта баштоо абдан маанилүү. Жана дагы анын физикалык иш менен айкалыштыруу керек. Бул болсо кан айланууну жакшыртып, муундарды азыктандырат. Дарылоо үчүн адистер хондроитс дары-дармегин сунушташат. Анын дарылык таасири эки активдүү бөлүктөрү менен камсыздалат. Булар глюкозамин жана хондроитин. Глюкозамин калыбына келтирүү жараяндарына түрткү берип, муун кемирчегинин түзүлүшүнө катышат. Хондроитиндин таасири муун суюктугун ичиндеги илешкен коюлугун сактоого багытталган. Ал сөөк ткандардын жаракат алуусуна тоскоолдук жаратат. Алгачкы этаптарында сезгинүү пайда болгон учурунда аны жокко чыгарат. Биринчи жана экинчи остеоартрозун, кыр арка сөөктүн остеохондрозун, ийин жана даалдын периартриттин дарылоого жана алдын алууга дайындалган. Дарылоо убакыты узак болушу ыктымал, анткени кемирчектин калыбынын келиши акырындан жүрөт. Хондроитс башка дары-дармектерге караганда натыйжага бат жетүүгө мүмкүнчүлүгү түзүп берет. Бул болжол менен 2 ай. Бул учурда эгерде муундарга оору пайда болсо, ал акырындыгы менен 2-3 жумадан кийин өтүп кетет. Оорунун өтүшү бул муундун жакшырганын түшүндүрөт.